Орусиянын президенти Владимир Путин Бишкекке мамлекеттик сапары менен келди. Сапардын алкагында андагы келишим түзүлдү. Бирок алардын ичинде Орусиянын канттагы аскер базасы жана Кыргыз темир жолун өнүктүрүү жаатындагы кызматташуулардын мазмуну коомдун көңүлүн өзүнө бурууда. Президенттин аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыковдун айтымында, Орусиянын Кыргызстанда дагы бир аскер базасын ачышы тууралуу маселе күн тартибинде жок. Бирок канттагы аскер базанын статусу өзгөрүп, 2012 жылдагы келишим кайра каралат. Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясынын ортосундагы 2012 жылы 20 сентябрда тартып Кыргыз Республикасынын аймагындагы бириккен Россия аскер базасынын статусу жана болуу шарттар жөнүндө макулдашууга өзгөрүүлөргө киргизүү тууралуу протоколго кол коюлат деген күтүлүүдө. Ошон үчүн тиешелүү азыркы бүгүнкү күнү тиешелүү ведомство аралык сүйлөшүүлөр улантууда. Президенттик аппараттын стратегиялык өнүктүрүү, экономикалык жана каржы саясаты бөлүмүнүн башчысы Данияр Иманалиев Орусия Кыргызстандын темир жол инфраструктурасын өнүктүрүү долбооруна катышаарын билдирди. Ал эми Орусиянын Кытай-Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу жана Кыргызстандын темир жол инфраструктурасын өнүктүрүү сыяктуу стратегиялык долбооруна катышуусу тууралуу вице-премьер-министр Жеңиш Разаков да өз пикирин билдирген. Разаковдун айтымында бул долбоорлор Кыргыз бийлиги тарабынан демилгеленүүдө. Я должен сказать, что заинтересованность есть. Значит, экспертная группа и Министерство транспорта Российской Федерации будет этот вопрос изучать. Но, в общем-то, я должен сказать, что заинтересованность есть. Это предложение нашей стороны, да? Ну да, в общем-то. Кыргыз коомунда Орусиянын бул стратегиялык долбоорлорго катышуусу анын Кыргызстанга болгон таасирин күчөтүп, көзөмөлгө алууга багытталган деген пикирлер бар. Бирок коопсуздук боюнча серепчи Максат Мамыткановдун пикиринде, учурда Орусия Кыргызстанга эмес, тескерисинче Кыргызстан Орусиянын жардамына муктаж. Ошону түшүнгөн Орус бийлиги Кыргызстанга жардам колун сунуп, стратегиялык өнөктөштүк мамиле жасоодо. Ал эми Орусия аскер база жана темир жол аркылуу Кыргызстандын эгемендигине үстөмдүк кылат деген пикир суу кечпейт. Авиабаза деген кантта кичинекей эле аэропорт. Ошол жактан туруп алып деген орустар деген кыргыз аскерине кантип жардам берет деген суроо туулат да. Ошон үчүн биздеги эле коопсуздук маселелерибиз да өсүш керек. Аякта деген отуруп алган самолеттор деле базада тура бербейт да, алар учуш керек. Учкан самолеттор сөзсүз тренировка болуш керек, полигондор болуш керек. Биздин кыргыз армиясы менен биргелешип, ыкмалашып, ошо жаңы шарттарда деген үйрөнүш керек. Биздин кыргыз мамлекетибизде бир самолетубуз жок. Дүйнөлүк жүзүндөгү нормальный мамлекетте аскер, сөзсүз түрдө авиациясы болуш керек. А бизде авиациясы жок болсо, биз чолок армиябыз менен эмнени деген сактай алабыз деген суроолор бар. Аны деген ошон үчүн туура түшүнүш керек да. Кыргызстанда Орусиянын экинчи аскердик базасы ачылышы же аскердик контингентинин кеңейиши тууралуу сөздөр буга чейин көп жолу айтылып, коомдогу талкуу күчөп келет. Бул боюнча алдын ала сөз чыгарып алган элчи Аликбек Жекшенкуловдун пикири 2 ай мурун коомду ууду кылып барып басылган эле. Элчи мырза бул маселе Орусиянын президенти Владимир Путиндин Бишкекке мамлекеттик сапарынын алкагында эки өлкөнүн ажоолорунун ортосунда чечилишин айткан. Ал эми эл аралык мамилелер боюнча талдоочу Эдил Осмонбетов лидерлердин сүйлөшүүлөрүндө авиабазанын статусун көтөрүү тууралуу маселе каралышы мүмкүндүгүн айтат. Анан жаңы бир протокол түшүнүшөт бул аскер база боюнча. Бирок айтышты экинчи аскер база ачпайбыз Баткенде. Бирок бүгүнкү күндө мына бириккен аскер базасы Орусиясынын бар. Анын кичине статусу ичине киргизсебиз жаңы протокол боюнча божомолдор көп. Бирок бир божомол бул эме ижараны көтөрөбүз дейт. Биз башка биз азыр Орусиянын масс медиасын окусаңар, аларда кээ бирлер мындай эметип атат, бул эмне болуп атат депчи. Бирок мен ойлойм, геосаясат жагынан Орусия Кыргызстан сөзсүз керек. Эмне үчүн? Бизде Борбордук Азия геосаясат жагынан биз орунубуз өсүнчө. Эмне үчүн? Биз Борбордук Азия же интеграция же бирдеме мындай жаңы форматка түшкөнгө Кыргызстан болбосо Өзбекстан эчтекени калбайт эч ким. Ири мамлекет болобу же башка мамлекеттер болобу? Анан унутпаш керек, Кыргызстан бул өзгөчө мамлекет. Бизде саясаттык инновация бар. Биз биринчи жолдо жүрөбүз да. Элде Кыргызстан бийлиги 2010 жылдагы инкылапта таасирдүү рол аткарган үчүн Кремлге бир катар стратегиялык объекттер итбекер берилип кеткенин, бул жолку көтөрүлүп жаткан аскер база жана темир жол маселелери да ошонун уландысы деген пикирлер күч. Бул өңүттөн караганда Кыргыз-Орус аскер техникалык кызматташтыгынын кеңейиши менен темир жол инфраструктурасынын өнүктүрүү долбоорун Кремль үчүн геосаясий кызыкчылыгы бар экендиги маселени түшүнүүгө мажбурлайт. Саясаттануучу Марсариев Орусия Кыргыз темир жолун өз карамагына алууга кызыктар экенин белгилейт. Мына байкасаңар, темир жол акционерный общество болуп калды.
Мурун мамлекеттик болчу, азыр акционерный болду. Мен ойлойм, бул бекеринен эмес, Россия акционер болуп кирет. Контрольный пакетти кармабаса деле, бирок Россия акционер болуп кирет. Акционер болуп киргенде анда жанагы Кытайдын проекти Пекин, Кыргызстан, Өзбекстан, анан Туркменистан, Иран, Турция менен Европага чыккан проект уже орустар дагы ошо проектте катышыш керек да, тем более акционер болгондочу. Кыргыз темир жол тармагынын Орусиянын колуна берилери буга чейин да айтып келген. Кызыгы кыргыз-орус темир жолчулары жана өкмөттүк деңгээлдеги кызмат адамдары ар түрдүү форматтагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келишсе да, коомго Кыргыз темир жолу улуттук ишканасы сатылбайт деп ишендирип келүүдө. Ошол эле учурда компаниянын юридикалык формасын өзгөртүп, жеке менчикке өткөрүү боюнча укуктук актылар акырындык менен даярдалып келет. Жакында эле мамлекеттик ишкананы акционердештирүү тууралуу өкмөттүн токтомун демилгелешкен. Ал эми жогоруда сөз болуп жаткан Кыргыз темир жолунун өкүлдөрү Орусиянын темир жол компаниясы менен кызматташуу эки тарапка тең ыңгайлуу болорун билдирүүдө. Ишкананын жүргүнчүлөрдү ташуу башкармалыгынын башчысы Эсенбек Ибраимов Путин менен Жээнбеков жолугушуусунда темир жолдун тагдыры караларына ишеним артат. Өкмөт аралык Кыргызстан, Россия комиссия болгон жакын арада. Ошондо биздин темир жол боюнча пункттар киргизилген ал жерге. Темир жолду байланыштык боюнча, кызматташтык боюнча и Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан жол боюнча жаңы вагондорду алуу боюнча дагы ошо протоколго биздин сунуштарыбыз киргизилген. Ошол могу жакын арада келе турган Россиянын башчысынын жолугушуусунда биз үмүттөнүп турабыз. Ушул маселелерге токтолуп бир каралат деген. Кыргыз-орус лидерлеринин жолугушуусунда саясий, экономикалык, аскердик, техникалык кызматташтык боюнча келишимдер түзүлөт. Орус лидеринин мамлекеттик сапарын алкагында Кыргызстан жана Орусия аймак аралык бизнес конференциясы өткөрүлүп, ага орус президентин коштоп келген 700-гө жакын ишкер, инвестор жана аймак губернаторлору катышууда. Жыйынтыгында эки өлкөнүн ортосунда 30-га жакын келишимге кол коюулары маалымдалган. Жаңылай Баймуратова, Мирлан Абдылда, Next TV күндүн темасы үчүн.